Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кыргызстан ЖКУнун аскердик машыгуусун өткөрүүдөн баш тартты. Кыргызстан Жааматтык коопсуздук келишими уюмунун командалык штабтык машыгуусун өткөрүүдөн баш тартты. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. ЖКУнун тынчтык орнотуучу күчтөрүнүн Бузулгус Боордоштук 2022 аттуу аскердик машыгуусун өлкө аймагында октябрь айында уюштуруу пландалган. Коргоо министрлигинин жетекчилиги аны өткөрүүдөн баш тартты. Эсиңиздерге салсак, бул уюмга Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Армения, Россия жана Беларусь мүчө. Кыргыз-өзбек чек арасын делимитацио маселесин Жогорку Кеңеш комитети 10 октябрда карайт. 10 октябрда Жогорку Кеңештин жыйынынын күн тартибинде Кыргыз-өзбек чек арасындагы делимитация маселеси каралат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева билдирди. Маселе Жогорку Кеңештин эл аралык байланыштар, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин кезектеги жыйынынын алкагында каралат. Жыйын 10 октябрь саат 11:00 коюлган. Буга чейин президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде Жогорку Кеңештин комитетинде Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча жыйын мурда пландалгандай жабык эмес ачык каралаарын билдирген. Уруштура албай жаткан топтор бар. Жапаров Ташиев менен мамилеси тууралуу. Өлкө башчы Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бийлик талашып жатат деген сөздөргө президент өзү жооп берди. Ал кабар маалымат агенттигине маек курганда, биринчиден экөөбүз эч качан урушпайбыз. Урушканга мен жол бербейм, экинчиден бийлик талашып жатат деген сөз калп. Мен кандай буйрук берсем дал ошондой кыйшаюусуз аткарат. Анткени жеке кызыкчылыгым үчүн кандайдыр бир иш жөнүндө буйрук бербейм. Бир гана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болот, деди өлкө башчы Жапаров. Жапаров аны Ташиев менен уруштургусу келгендер бар экенин айткан. Экөөбүздү уруштура албай 2 жылдан бери түн уйкусу жок иштеп жаткан топтор бар. Баарын билебиз. Алар Ташиев кадр чечип жатат, Ташиев президент болгусу келип жатат. Дей берсе эле мен аларга ишенип кызганып, Ташиевди кызматтан ала коймок белем. Мен бийликте канча отурсам, Камчыбек Ташиев дагы ошончо турат. Эң негизгиси мамлекеттин элдин кызыкчылыгына каршы келген иштерди жасабасак болду, деген президент. Же таза иштейсиңер, же түрмөгө чөсүңөр. Балбак Төлөбаев министрлерге кеңеш берди. Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттар маданият, транспорт, билим берүү жана энергетика министрликтеринин жетекчилерине талапкерлерди карап жаткан учурда депутат Балбак Төлөбаев алар абакка түшүп калбоо үчүн таза иштөөгө кеңеш берди. Силерде 2 жол бар. Же түрмөгө түшүп авторитеттериңерге доо кетет. Силер мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштешиңер керек, деди Балбак Төлөбаев. Ал белгилегендей министрлер кабинетине адегенде ишеним туудурган министрлер келет, анан аны жоготот. Силер биздин ишенимди жоготсоңор, биз силер менен чогуу сынабыз. Мамлекет башчынын элдин ишенимине шек келтирүүнүн кереги жок. Биз силерге үйрөтө албайбыз. Эртең адал иштебесеңер, ар дайым жаныңарда жүргөн ошол эле адамдар силерди сатып кетет. Силерди жумушка алуунун сурангандар сатып кетет. Эч кимди укпай өз ишиңер менен алектенгиле. Силер кайсы бир депутатты же министрди угуп, бирөөнү жумушка алуу менен өзүңөрдүн авторитетиңерди чүрүп аласыңар, деди эл өкүлү Балбак Төлөбаев. Өлкөдө 8 ай ичинде жол кырсыгынан 379 киши каза болду. Министрлер кабинетинин жыйынында жол коопсуздугун камсыздоо боюнча кошумча чаралар кабыл алынды. Улан Ниязбеков билдиргендей 2022 жылдын 8 айында республикада 4284 жол транспорт кырсыгы катталган. Бул 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8,9%га төмөн. Жаракат алгандардын саны 7,8%га, 7215тен 6651ге чейин. Жана каза болгондордун саны 31,3%га, 552ден 379га чейин кыскарган. Министр кошумчалагандай, мындан тышкары автотранспорт айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча окуу иштерин текшерүү планы иштелип чыккан. Республика боюнча жалпысынан 270 автомектеп текшерилген, лицензиялык талаптардын шайкеш эместиги үчүн 233 эскертме берилген. Мыйзамсыз негизде иштеп жаткан 10 автомектептин иши токтотулду. Лицензиялардын жоктугу менен 1,605,000 сом өлчөмүндө 81 протокол түзүлгөн, деди Улан Ниязбеков. Ошондой эле жол транспорт кырсыктарын жалпы талдоодо жол кырсыгынын негизги түрлөрү төмөнкүлөр экендиги аныкталды. 42,1%, 1803 жөө жүргүнчүлөрдү сүзүү, 36,6%, 1567 транспорт каражаттарынын кагылышуусу, 7,2%, 308 транспорт каражатынын оодарылуусу,
5,9% 257 тоскоолдукту сүзүү, 3,1% 133 велосипед женди сүзүү жана токтоп турган транспорт каражатын 1,6% 72 сүзүү. Буюрсам машинаны Ислам кооперативинен алдым. Биз деле бардыгына окшоп эле сомнение болуп атып, ушуну 6 айга деп договорлошуп алганбыз. Мына Кудай буйрса бүгүн алып атабыз, бирок ошо 6 ай толук күтпөстөн 5 айдын ичинде чалып калышты. 5 айдын ичинде буну буйрсам алып отурабыз. Эч кандай күмөн жок экен. Эми бардыгыбыз эле адамбыз, эми күмөндө эткенбиз. Ишенич болгон жок, бирок эми мынакей уже алып аткандан кийин уже толук ишенебиз. Эми буйрса эми үйдө алганга аракет кылабыз да. Башында ошо 15%ын бердик. Ал 15% деген эми общий суммадан 15% ошо өзүнө эле эсептелип кетет экен. Үстүнө эч кандай процент кошулбайт. Бул исламский болгондуктан эч кандай процент деген жок экен. Ислам кооперативине өтө чоң терең ыраазыбыз. Буйрса мынакей биз жаңы тулпарлуу болуп турабыз. Договор полностью алдык. Эч кандай мындай сомнение кыла турган эч нерсе жок экен. Договорду да окуп чыктык. Буйрса. Жапаров менен Путин Астанада жолугушууну макулдашты. Өлкө башчы Садыр Жапаров менен Россиянын президенти Владимир Путин Астанада жолугушууну макулдашты. Бул тууралуу Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песковго шилтеме берип РИА Новости жазып чыкты. Песковдун айтымында президенттер Санкт-Петербургда өткөн КМШ мамлекет башчыларынын бейрасмий жолугушуусунун алдында телефон аркылуу сүйлөшкөн. Саммит алдында өлкө башчы Путин президент Жапаров менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Алар эки тараптуу мамилелерге байланышкан маселелерди талкуулап Астанада жолугушууну макулдашты деген Песков Россия 1 телеканалындагы Москва Кремль Путин программасында маек куруп жатып. Эсиңиздерге сала кетсек, КМШ лидерлеринин жыйыны 7 октябрда өткөн. Ага Жапаров барган эмес. Ал эми расмий саммит ноябрдын ортосунда Астанада өтмөкчү. Чек ара кызматы бөлүктөрдө тамак аш тартыштыгы тууралуу маалыматты четке какты. Чек ара бөлүктөрүндө материалдык ресурстар менен тамак аштын жетишсиздиги тууралуу социалдык тармактарда тараган маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирди. 8 октябрга карата кыргыз-тажик чек арасындагы бөлүктөр жана өткөрүү пунктлары нормага ылайык баардык түрдөгү материалдар менен 100% камсыз болгон деп айтылат билдирүүдө. Маалым болгондой, Баткен облусу боюнча чек ара кызматынын өздүк курамы кийим-кече, кышкы жана жайкы кийимдер жана жеке коргонуу каражаттары менен толук камсыздалган. Кызматтын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен чек ара заставаларында 2023-жылдын июнь айына чейин узак мөөнөткө сакталган тамак аш азыктары сатылып алынат. Тез бузулуучу азык-түлүктүн запасы 3 айда бир жолу толукталат дешти УКМКдан. Ведомство жетекчиси чек ара бөлүктөрүнүн кышка даярдыгын текшерүү үчүн Баткен облусуна жөнөп кеткен. Субаналиев Жапаровдун ал жөнүндө айткандарына жооп берди. Президенттин Баткен облусундагы мурдагы өкүлү Өмүрбек Субаналиев кызматтан кеткен себеби боюнча комментарий берди. 9 октябрда журналисттердин суроосуна жооп берип, ал 2021-жылы чек арадагы кандуу окуя учурунда элди эвакуациялоо жана тажик тарап менен сүйлөшүү иштери менен алек болуп жүргөнүн, кагылышууну өз күчтөрү менен токтото алышканын айтты. 28 апрелде чек арадагы абалды жайгаруу үчүн Кызыл Бел менен Гулистан бекеттеринин ортосунда нейтралдуу тилкеде чоң делегация болуп, Согди облусунун губернатору менен жолугушуу өткөрдүк. 29 апрелде элди эвакуациялап түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, акимдер бардыгыбыз өзүбүздүн функционалдык милдеттерди аткарып жаттык. Бир топ сүйлөшүүлөрдөн кийин тынчтык келишими кабыл алынып, протоколго кол коюлду. Якимовдун Тажикстандын УКМК башчысы катышуусунда өткөн жолугушууну тажик тарап тартып чыгарган. Ошол жолугушууга кеткенде кабинетимди келип тартышып, Субаналиев ордунда жок деп маалымат таркатышкан. Айта кетүүчү нерсе, ал күндөрү бир дагы чоң чиновник Баткенге келген эмес. Биз өзүбүз ошол кагылышууну токтотконбуз. Президентке тынбай маалымат берип тургам. Ал эми кызматтан кеткенибиздин себеби 30дан ашык адам каза болуп, моралдык жоопкерчилик бар эле, деди Субаналиев. 9 октябрда президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек куруп, иштен алынган жетекчилер тууралуу суроого да жооп берген.
Ал Субаналиев чек арадагы окуя учурунда иш бөлмөсүнөн чыкпай жашынып отуруп алганын айткан. Сүйлөсө асманды сүйлөгөн, бирок ишке келгенде нөл жетекчилер бар экенин айткан Жапаров Өмүрбек Субаналиевди мисал кылган. Субаналиевди Баткенге жибердим. Сиз генералсыз, тажрыйбаңыз бар, тажиктер менен жакшы мамиле түзүп, чек арада атышуулар болбогудай аракеттерди жасаңыз деп. Анан эле 29 апрелде тажик тарап биринчи агрессия кылганда тажиктерге барып сүйлөшкөндү бияка коелу. Облустук администрациянын алдында чогулган элге чыкпай, кабинетинде жашынып отуруп албадыбы? Анан дароо алмаштырдым деген Жапаров. 7 октябрда Субаналиев Азаттыкка курган маегинде Жапаровдун бийликке келишин убагында өзү да колдогонун айтып, анын башкаруусундагы 2 жыл тууралуу пикирин билдирген. Субаналиев чоң убадалар болгонун, бирок көбү аткарылбаганын, анткени кош бийлик болуп жатканын, проблемалар үйүлүп калганын, криминалдын бизнеске таасири аябай өрчүп кеткенин жана ага каршы эч ким күрөшпөй жатканын айткан.